Assalamu alaikum dostlar. Жалпыңыздардын котмондогу кошубак күнүңүздөр менен 5 март жалпыңыздардын мазалардын кыргыз улан жигиттерибиздин ак калпак күнүңүздөр коттуу болсун. Калпагыбыз ар дайым башыбыздан түшпөстөн жадырап, жайнап, күлүп, жыргап, үстүбүздөгү кийимибиз менен улуттук парламенттүү жалпылай кыргыз намысын коргогон, кыргыз намысын айгинелеген, кыргыздын атагын чыгарган кийим кечелерибиз дагы ар дайым бар болсун. Ошол менен таанылып жүрө берели дейбиз дагы. Бүгүнкү чыгарылышыбызды баштайлы. Буюрса бүгүн биз көбүнесе АПЛ тууралуу кеп калган экен. Кече күнү биз күтпөгөн дагы АПЛ оюндары толуктанды, тартууланды. Анда акырындык менен алгачкы ошол мурда күнү болуп өткөн Вулверхэмптон жана ошондой эле Ливерпуль оюнунан бул нерсенин баардыгы башталып өттү. Негизи эле ошол бир нерсенин башталышы жана жыйынтоо жайып аткан. Ошол себептен биз башталыш жагын ошол Вулверхэмптон Ливерпуль ортосундагы беттештен баштауну туура көрдүк. Анткени Вулверхэмптон азыркы учурда АПЛ лигасында эң төмөндө келе жаткан команда. Ооба, эч кандай үмүт өтө калбаган, үмүт өчү жанбаган, ошондой эле эптеп жанымды араң баксам, ушул лигада калып калсам деген үмүттө ойногон Вулверхэмптон командасы. Бирок, эгерде тарых баракчасында чаптара турган болсок, буга чейинки оюндарына карай турган болсок, бул команда дагы жөнөкөй команда эмес экендигин айгинелеп кетти. Эмне себептен турган болсок, кече күнкү болгон беттеш. Ливерпулга каршы беттеште Вулверхэмптон 2-1 эсебинен жеңишти камсыздады. Oyunun жүрүшүнө карай турган болсок, менин оюмча тең салмактуу оюндар болуп өттү. Эми асыл командалар албетте коргонууда көбүрөөк ойун алып барышат. Ал эми каршы чабуулда өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга аракетин жасашат. Ошол оюндардагы тартууланды көрдүк. Бул жерде Ливерпуль командасына негизги суроо жаралат. Ливерпуль эгерде өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонбосо, барган чабуулдарды гол менен жыйынтыктай албаса, же болсо артка кайра кайтууга жетүүгө дарамети жетпесе, анда каршы чабуулдан толук кандуу же кооптуучу жаралат, же гол менен жыйынтыга турган дагы учурлар болуп өткөн буга чейин. Кече дагы ошондой Вулверхэмптон командасына дагы бир топ ошондой жагдайлар орун алды. Ливерпуль командасы колдон келишинче алдыга чыгышты, башка кылышты, гол жаратууга аракетин жасашты. Бирок бул гол менен жыйынтылган жок. Ошо мисалы акыркы мүнөттө гол эсептелди, анткени ага чейин 1-0 анан кайра 1-1 болду. Салах теңеде дегендей. Ал эми акыркы мүнөттөрдө өткөзүп алынган голдо бул жерде тескерисинче Ливерпуль гол жаратыш керек болчу. Ошо мисалы Ван Дейктин кылган иш аракеттин натыйжасында бул жерде гол жаралыш керек болчу, бирок ал жерден адашпасам дарбача топту колунун алдагы дароо эле алдыга чабууга өзүнүн оюнчарын үгүттөдү. Натыйжада ал чабуул жыйынтыгында гол менен аяктады достор. Ошол натыйжасында 2-1 эсебинде Вулверхэмптон Ливерпулду араңдан араң кайра өзүнүн ордуна келе жаткан. Ошондой эле өткөн оюндарда 5-2 эсебинен жеңиштерин камсыздап Галатасарайга сигнал берген Ливерпуль командасын кайра эле артка тартып койду. Топ 5тен ылдыйга түшүрүп койду. Ошондой эле өзүнө керектүү 3 упайды Вулверхэмптон кабыл алды. Эмне үчүн Вулверхэмптон буга чейин топ команда титандар титиретти деп турган болсок, ошол мисалы топ 5ке кирүүгө аракет кылып жаткан, жок деген чемпиондор лигасына катышууга мүмкүнчүлүк алууга үмүттөнүп жаткан Ливерпуль командасын буттан тарткандагы дал ошол Вулверхэмптон болду. Ошондой эле 3-чү орунда келе жаткан буга чейин Астон Вилла, Унай Эмери шакирттерин дагы буттан чалган, буттан тарткан дал ошол Вулверхэмптон командасы болчу. Анткени буга чейинки оюнда 2-0 эсебинде ошол Унай Эмери шакирттерин жеңип алган. Андан ары эми Манчестер Юнайтед жогоруга өттү, 3-чү оруна көтөрүлүп, өзүнүн оюндан тартуулап келе жаткан жагдай бар достор. Ошондой эле бул сезондо Арсеналга дагы каршы туруштук бере алган командалардын бирөөсү дал ошол Вулверхэмптон командасы болду. Ооба. Эмне үчүн эсиңизде болсо, буга чейин Арсенал командасы бир топ упай айырмачылыгы менен жогору чыгып кеткен болчу. Бара-бара бир оюнда теңчип калып, упай жоготуп, башка кылып аткан учурлардан бирөөсүндө дал ошол Вулверхэмптонго каршы беттеште упай жоготкон болчу. Анда 2-2 эсебинде оюн жыйынтылган. Акыркы мүнөттөрдө дагы дал ошол Вулверхэмптон командасы адаттагыдай өз сөзүн айтып кеткен, эсеп сандарын теңеп кеткен, бир упайда капчыкка салып алгандагы Арсенал командасын 2 упайсыз калтырган команда. Вулверхэмптон дагы ушундай достор. Негизи эле АПЛ командалары буга чейинки беттештер, буга чейинки сезондо деле эң алсыз командалардан коркуш керек деген сөз бар, билесиздер. АПЛ командасында ар бир команда өзүнчө бир характерге, өзүнчө бир мүнөзгө, өзүнчө бир оюнга ээ командалардын катарын толуктап берет бардыгы. Анткени бул команда жеңет же жеңбейт деп айтыш өтө эле оор бул лигада. Башка лигада айтышыбыз мүмкүн. Мисалы Барселона менен Хетафе, Осасуна, Реал менен Леганес сыяктуу команда ойнотор болсо, анда Реал же Барса утат деп айтабыз да. Жок дегенин 70-80% мүмкүнчүлүк бар деп айтабыз.
Ал эми АПЛды андай айтыш кыйыныраак. Бул сөзүбүзгө албетте буга чейинки оюндардагы, кечээинки оюндардагы Вулверхэмптон, Ливерпуль, Вулверхэмптон, Астон Вилла, Арсенал, Вулверхэмптон, ошондой эле Лидс, Ноттингем Форестер, Манчестер Сити сыяктуу команданын оюндары буга далил болуп келет достор. Эми жыйынтыгы Вулверхэмптон ошондой достор. Эң акыркы орунда келгенде карабастан жогору жактагы интриганы сактап кайра бизге кызыктуу лига өтүшүнө тартуулап беришти. Ал үчүн Вулверхэмптонго терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми жогору жактагы командаларга сабыр, ошондой эле ийгиликтерди каалап калабыз. Кезектеги оюндар бүгүн болуп өттү. Gece түндө болот десек туура болот. Анда Манчестер Сити, Ноттингем Форестер. Ой, токойчулар кечээ күнү көрдүңүздөр. 2-2 тең чыгышты. Алгач Манчестер Сити командасы Симеоне гол жаратты. Антуан Симеоне. Андан ары ошо биринчи бөлүм жыйынтыгандан кийин экинчи бөлүмгө башкача бир дымак менен түшкөн Ноттингем Форестер командасынан Морган Гибс Уайт эсеп сандарын теңеп кетти. Бирок ошого карабастан дары 10 мүнөт өтпөй кайрадан Родри сахнага чыкты. Родри мырза алтын топ алгандан кийин өтө көп убакыт көрүнбөй кетти жаракатына байланыштуу. Ал эми кечээ күнү өзүнүн оюндарын тартуулап берди, колдон келишинче командасына жардам берүүгө аракет кылды, гол жаратты, эсеп саны боюнча алдыга алып чыкты. Ал эми оюн ошон бир канча ошол дагы да арадан 10 мүнөт өткөндөн кийин кайра эле Ноттингемдиктер токтоп калган жок, өзүнүн голун, өзүнүн сөзүн айтып кетишти достор. Болгону дагы бул жерде эми Ноттингем Форестердин голдору өтө кызыктуу болду, өтө мындай. Ошо Уайттын гол деле таман менен тепкенде гол жаралды, алып кооз гол болду. Андан экинчи гол дагы алыс карабаттан тебилди. Чындыгында бул жерде Ноттингемдин оюндары жакшы чыкты десек туура болот. Оюн жүрүшүнө карай турган болсок, жалпылай жана өткөндөй эле алыс команда коргонууга көбүнчө басым жасады, каршы болда оюн тартуулап берди. Манчестер Сити болсо же биз утабыз деген ойдо түшкөнбү, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде өзүнө бир аз эркиндик берип койду, айтор оюндарында бир аз кемчилдик жактары көрүндү. Ошол себептен дагы гол өткөзүп алды акыркы мүнөттө достор. Манчестер Сити эптеп ошол Арсеналга жетемин деген үмүтүн отун жандырып жаткан болчу. Бирок кечээ күнкү тең чыгуусу менен 2 упай дагы да жоготту. Ортодогу айырмачылык азыркы учурда 7 упай түзөт. Албетте Манчестер Ситиде бир оюн бар. Бир оюн дагы эми байкап көрөбүз. Ошондой достор. Кийинки Манчестер Ситинин кийинки оюну албетте бул Ньюкаслга каршы беттеш. Бул кубоктун окагында болуп өтөт. Ньюкасл дагы жөнөкөй команда эмес экендигин билесиздер. Адашпасам 12-13 орунда келе бул команда. Бирок ошого карабастан жогору жактагы командалар менен өтө тыгыз, өтө мыкты оюндар тартуулап берүүгө даяр командалар. Анткени бул март айында ансыз дагы Ньюкасл үчүн өлүм айы деп атасак туура болот. Ошол эле мисалы кечээ күнү Ньюкасл алгачкы өлүм айларында өзүнүн үйүндө Манчестер Юнайтедди кабыл алды. Экинчи Манчестер шаарынын командасын кабыл алды дагы 2-1 эсебинен жеңишти камсыздады. Болгону ошол эң акыркы мүнөттөрдө кирген Осула жеңиштик голун тартуулап берди. Өтө кооз, өтө кереметтүү гол болду бул гол дагы чындыгында. Бирок эң негизги фактор, эң негизги кызыктуу жаңылык десек болот. Бул ошол Осула, Уильям Осула. Адашпасам 2000 канча жылдары ошол Манчестердин бир оюн болгонбу, же бир жарыш болгонбу, ошол жерде эң мыкты оюнчу катары болгон, өзүнүн көрсөтүп алган оюнчу экен. Андан ары эми бир канча жыл өткөндөн кийин кайрадан эми дал ошол Ньюкаслдын үйүндө, Ньюкаслдын майданында өзүнүн командасына жеңишти тартуулап берди. Болгону дагы Манчестерге каршы беттешти. Ал эми Манчестер 11 оюндан бери жеңилүү эмне экенин билбеген команда. Гареттин командасы бүгүнкү күндө Ньюкаслдын жеңилүү даамын татып калды достор. Ал эми Ньюкаслда кандай өлүм айлары дей турган болсок, мисалы азыр эртең мисалы Манчестер Ситиге каршы кубокто беттеши бар. Андан кийин ЛЧЛда Барселонага каршы беттеши бар. Андан кийин кайра Премьер Лигада Челсиге каршы беттеши бар. Кайра эле жооптук беттеш Каталонияга барат, Барсага каршы беттеш, кийин анан Сандерлендке каршы беттеште бир аз жеңилдеп калат. Ушул 4-5 беттеште Ньюкасл эгер тирүү кала турган болсо Эдди Хаун окуучулары анда бизге албетте кызыктуу оюндар тартуулап бере алат бул командалар дагы. Ишенебиз, анткени бул АПЛ командасы достор. Ушундай. Манчестер Сити, Манчестер үйүндө жок дегенде ошол жогору жака экинчи орунда команда менен айырмачылыкты кыскартып алалы, аракет кылалы деген сайын ылдый жактагы командалар алардын дагы буттарын тартып аткан жагдайы бар. Ал эми
ошол 3-4 орунга, 4 жок деген 4-5 орунга аракет кылып жаткан Астон Вилла Унай Эмери шакирттери менен Челси командасы өз ара беттеш алып барды. Анда алгачкы 30 мүнөттүктө Унай Эмери шакирттери ошол жыл сезон башындагы оюндарын тартуулап беришти. Өтө мыкты, өтө кооз, өтө кереметли шундуктуу оюндарын тартуулап берсек туура болот. Гол дагы жаратты. Бирок андан кийин эми Жуан Педро майрамдап кетти. 3 гол жаратты Челси сапында жүрүп кечеги оюнда. Андан кийин 1 голдук ассист берди. Аласта бите Кол Палмерге узатты. Кол Палмер болсо суук голдор менен кечеги оюнда өзүнүн сөзүн айтып кетти. 4-1 эсебинде камбек жараткан Челси командасы жеңишти камсыздап керектүү 3 упайды капчыкка сала алды достор. Кезектеги оюндар албетте бул Брайтон Арсенал ортосунда кызыктуу жагдай, кызыктуу оюн болду. Бул жерде бир топ катар нараазычылыктар болуп өттү. Бул Брайтон командасынын башка машыктыруучу тарабынан да болду. Эгерде оюнга көз сатып жатсак, алгачкы мүнөттөрдө ошол Букая Саканын голу арсеналдыктарга Лондондун кызыл түстүүлүктөрү жеңишти тартуулап берди. 3 упайды аба суудан дагы зарыл болгон 3 упайды Арсеналга алып келди достор. 9-мүнөттө кирген гол Арсеналды кече жеңиш менен камсыздап бере алды. Андан кийин эми болушунча Брайтон командасы алдыга чыкты, оюн тартуулап берди. Болгону дагы чабуулдарын уюштурушту. Ал эми Арсенал тилекке каршы коргоонда көбүрөөк жүрүп калды. Жалпылай оюн жүрүшү боюнча гол жаратуучу XG боюнча 9.92% көрсөтүш менен Брайтон алда чыгып кетти достор. Брайтон негизи гол жаратышы керек болчу, бирок жарата алган жок, киргизе алган жок мүмкүнчүлүктөрдөн. Ал эми ошо баштапкы мүнөттөрдө эле киргизген гол менен Арсенал командасы кечеги күнү жеңишти камсыздап кетти. Алардын XG боюнча 0.51% гана көрсөткүчтү көрсөтүп турат достор. Ал эми дарбазага карай соккулар боюнча ойбай 11ге 7. Брайтон командасы дарбазага Арсеналдын дарбазасына карата 11 жолу сокку узаткан. 3 жолу дарбазага таамай барган, алар сейв кылып кайтарган команда. Эми ошол жерде кызыктуу фактылар ишке ашып болду. Ал эми оюн бүткөндөн кийин дал ошол Брайтон командасынын башкы машыктыруучусу Фабиан Хюрцвер интервью берип өттү. Анда бул жерде бул оюнда бир эле команда оюн алып барды. Бир эле команда оюн тартуулап берди. Бир эле команда өзүнүн мыктылыгын көргөзө алды деп өзүнүн командасына баса белгилеп кетти. Дагы Арсенал командасы эгерде мына ушундай чемпиондук менен ушундай аракеттер менен чемпиондукка аракет кыла турган болсо, анда алардын чемпиондугу таза татыктуу болбой калат деп айтты. Ошондой эле башка калыстары дагы бир аз сынга алып кетти. Анткени эгерде байкасаңыздар, бир эле команданын дарбазасы майданда 3 жолу кулап жатат. Ошого дагы мүмкүнчүлүк берип атат, убакыт кетип атат. Кыскасы ошол жерде эми Арсеналга тартып кой деген сарындай кепти кылып өттү. Эми жеке пикирде бул жерде Фабиан Хюрцвердин дагы айткан сөздөрү туура эле. Анткени бир оюнчуну кайда жере жаткыза турган болсо, анда алмаштырууга кетириш керек болчу. Ошондой эле бир жактан Арсеналга боормашып кетти. Эми байкуштар ушунча убакыттардан бери аракет кылып атат, ушунча жылдардан бери биринчи орунга аракет кылып келатып туруп, аягына түшүп калат. Эми бул жокусунда бир аракет кылып, ошо жана айткандай эле топту жарып болсо дагы чемпион болуп кетсе, эми көпчүлүгү кубанса керек. Алардын катарында бете мен дагы менин Арсеналдын күйөрманын катары азыркы учурда неме кылбайм, бирок болгону Арсенал командасы ушунча аракет кылса, адашпасам 4 жылдан бери болгон күч аракетин сылат, алдыга чыгат, биринчи орунга эми чемпион болоюн деп атканда акыркы турларда кайра ылдыга түшүп кетет, экинчи орун болуп калат. Бул жолу дагы ошол нерсе болобу, болбойбу деген нерсе албетте бардыгында суроодо жаралып турган жагы. Ошол себептен Арсенал жок дегенде ушул жолу чемпион боло турганыбызда татыктуу эле болсо керек. Бирок Арсенал командасынан бул нерсе кыйыныраак, анткени алда чемпиондор лигасы бар, кубок лига, дагы бирдеме кубок бар өзүнүн Англияда. Андан кийин АПЛ премьер лигасы бар. Ушул лигаларда эгерде коргоочулар, оюнчулар жаракат албаса гана көбүнчө ошол Арсенал командасы чыгып кетсе керек ушул жагдайлардан. Ошон достор, негизи АПЛ тууралуу кеп кылдык. АПЛда азыркы учурда турнир жадвал карап өтөлү. Турнир жадвалда Арсенал командасы 30 оюн жыйынтыгы боюнча 67 упай топтоп биринчи орунга келе жатат. Андан кийин Манчестердин 2 манчестерликтер бар. Экинчи орунда 29 оюнда 60 упай топтогон Пеп Гвардиола шакирттери Сити командасы. Анан Юнайтед командасы 51 упай топтой алып 29 оюнда. Астон Вилла 51 упай 29 оюнда. Эми Челси, Лондондун Челси клубу 48 упай менен 5-орунда
камсыздап беришти. Ал эми Ливерпулдукта Телеге каршы эми оң болуп келе жаткан команда кайра жоголуп атабы билбейм. 29 оюнда 48 упай топтоп алар 6-орунга түшүп кеткен жагы бар достор. Эми Ливерпул командасы кийин дагы ошол кубоктун алкагында Вулверхэмптонго кондок болуп барат. Ал жактан дагы эгерде жеңиште камсыздан бүтөн болсо анда жакшыраак оюн көрсөтүш керек. Ошол эле Чемпиондор Лигасындагы даярдык катары Галатасарайдын тажрыйбасын көргөн, Галатасарайдын курамын көргөн, Галатасарай менен буга чейин ойноп бүткөн, анда бир нерсени жеңилип калган бул Ливерпул командасы кайра эми Галатасарайга каршы беттешке чыгат. Байкайбыз, көрөбүз. АПЛ лигасы чындыгында эле ушундай эң алсыз командалар дагы мыкты оюн тартуулап берген күндөр бар достор. Анткени аларда эмне үчүн эң алсыз командалар, эң төмөндө келе жаткан командаларда дагы өзүнчө бир беттештер, өзүнчө бир тирештер болот достор. Анткени эң ошо 18-чи, 19-чу, 20-чы орунда турган командалар жок дегенде бул жолу АПЛда калып калалы, чемпионшипке түшпөйлү деп аракет кылат дагы, жок дегенде ошо 17-чи, 16-чы, 15-чи орундарга көтөрүлүүгө аракет кылат. Бул жыл азыркы учурда West Ham 18-де, Burnley 19-да, Wolverhampton 20-чы орунда. Ал эми West Ham'де чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар, анткени аларда Nottingham Forest упайлары тең 28 упайдан, Tottenham'де 29 упай, Leeds United'де 31 упай, ал эми Crystal Palace 35. Кыскасы, жогу жакта жанын багып калуу үчүн, Чемпиондор Премьер Лигада калып калыш үчүн көбүнчө ошо West Ham'де мүмкүнчүлүктөр бар. Эми Nottingham Forest'тер кайра чемпионшипке түшүп кетет экенин билбейбиз. Байкап көрөбүз алдыңкы мүнөттөрдө, алдыңкы оюндарда кандай оюндар тартылат. Сиздерге достор, АПЛ лигасы азыркы учурда жагып жатабы? Негизи эле бул жылы АПЛда ким чемпион болсун каалайсыздар? Сиздин жактырган командаңыз кайсы? Өзүңүздөр албетте комментарийге калтырып кетесиздер. Эгерде кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз дагы. Бул ушул менен бүгүнкү чыгарылышыбызга жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.